Саламатсыздарбы мекендештер? Менин атым Мирбек. Мен өзүм Россияда адвокат болуп эмгектенем. Кече жакында эле 17 сентябрь 2018 жылы Тышкы иштер министрлигинин коомчулукка таркаткан маалыматтарына карата Кыргыз Республикасынын 1834 жараны башка мамлекеттерде жаза тартып турат. Ошонун ичинде 1453 биздин кыргызстандык мекендештер Россия Федерациясында жаза тартып жатканында маалымдоо болуп, 1453 бул аябай эле чоң цифра деп ойлойм. 1453 адамдын бир экөөсүнө, туугандарына кандайдыр бир пайдалуу бир маалымат жеткирүү негизинде ушул видеону тартып жатканым. Кене ушул биздин мекендештердин же болбосо ушул СНГ мамлекеттеринде жаза тартып жаткан көпчүлүк биздин мекендештерге аябай керектүү болгон конвенция жөнүндө сөз кылат элем. Мындайча айтканда, бул болсо ошол башка мамлекетте соттун чечими негизинен жаза тартуу негизинде эркинен ажыратылса, ал биздин мекендештер ошол соттун чечимин аткарууда өз мекениндеги жоопко тартуучу мекемелерге келип, ошол милдетин аткарганга мүмкүнчүлүк бере турган конвенция о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания деген конвенция бар. Бул конвенцияны көпчүлүк СНГ мамлекеттери кабыл алган. Буну менен Россия Федерациясы дагы бул конвенцияны ратификациялап, ушул конвенция колдонулат. Эң негизгиси, эмне үчүн бул конвенция боюнча айтып жатам? Анткени бул болсо ушул конвенциянын негизинде Россия Федерациясында же башка мамлекетте кылмыш кылган жаран ушул конвенциянын негизинде өз мекенине кайтып келүүгө мүмкүнчүлүк бере турган документтердин бири. Бул конвенция боюнча биздин мекендештер кандай кылып өз укуктарын коргогонго мүмкүнчүлүктөрдү берет. Биринчиден, эгерде өз мекенине кайтып келе турган биздин мекендеш же болбосо өз мекенине келип, өз мекенинде жазаны тартууга каалаган мекендеш болсо, өзүнүн эки жолу менен ушул иште аракет кылса болот. Бул жерде либо үйгө кайтып келе турган мекендеш аракетти баштаса болот, же болбосо Кыргызстанда жашап жаткан жакын туугандары ошол иште иш аракетин баштаса болот. Мындайча айтканда, эгерде Кыргызстанда жашап жаткан жакын туугандары ишти баштайм десе, алар болсо Кыргыз Республикасынын Генеральный прокуратурасына арыз менен жазып кайрылышы, же болбосо эгерде ошол жаза тартып жаткан мекеменин же болбосо жаза тартып жаткан биздин мекендештер өз мекенине кайтып кетүү суранычы болсо, ал болсо ошол жаза тартып жаткан учреждение аркылуу ошол Генеральный прокуратурага, Россиянын Генеральный прокуратурасына кайрылуу өтүнүчү менен баштаса болот. Эки учурда тең керектелүүчү документтердин эң негизгиси болбосо соттун чечими күчүнө кирди деген приговору болуш керек. Жана ошондой эле которула турган биздин мекендешибиздин макулдугу керек. Андан кийинки эң негизгиси, именно практикадагы биздин кыйынчылыкка түшүп келаткандардын арасында эң негизгиси болбосо кылмыш ишин кароо маалындагы жарандык иск берсе, же болбосо гражданский иск, бул жактан моралдык же материалдык жактан жарандык иск берсе, ошол жарандык искти полностью компенсациялоонун эң негизги условияларынын бири. Жана андан кийинки дагы бир условиялардын бири, бул болсо Кыргызстандагы Россия Федерациясынын сотунун чечиминин Кыргызстанда аткарылышынын гарантиясы болушу. Эң негизги кагаздардын, документтердин айтылышын айтып бердим. Жана ошондой эле көп учурларда ушул конвенциянын аткарылышы кем дегенде 4 айдан баштап 7-8 айга чейин созулгандары болуп атат. Бирок ошондой чоң срок болсо дагы, ошол сроктун негизинде, ушул маалдын ичинде Кыргызстанга которулганда биздин мекендештер дагы бар экенин көп угуп турам. Ошол себептен, урматтуу мекендештер, эгер мүмкүнчүлүктөрүңөр болсо, жаза тартып жаткан мекендештерге кайрылат элем, мүмкүнчүлүктөрүңөр болсо, ошол Кыргызстанга которулганга укугуңар бар. Жана ошол Кыргызстанга которула турган укугуңарды колдонуп алсаңыздар болот. Төмөндөгүдө ушул видеонун астында кайсыл документтер керек экенин, же болбосо кандай иш аракеттерди кылып колдонуп ошол укугуңарды колдонгонго мүмкүнчүлүгүңөрдү бере турган ушул видеонун астында түшүндүрмөлөрдү бергенге аракет кылып коем. Эгерде ушул видео сиздерге жакса, же болбосо кандайдыр бир пайданы келтирсе, же болбосо эгерде сиздердин жакын тааныштарыңар же туугандарыңар кандайдыр бир Россия Федерациясында камакта алынып, ушундай проблема болсо, төмөндөгү номерге кайрылсаңыздар болот. Ушул номерде дагы WhatsApp номери бар. Кайрылып, өзүңөрдүн керектелүүчү сурооңорго жооп алсаңыздар болот. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Сиздерди урматтап, Мирбек Салбекович.